Бүтін Қырғызстан Мадумаров, мен жеңілдім сілерге. Мен жеңілдім. Ушул кезге келіп, бір кишиді сатып көрген емесмін, бирок мен жеңілдім сілерге. Сілердікі тура. Сілер білесіңер регламентті, төрағанын милдетін, укугун жакшыраак билесиңер мага караганда. Мен кол көтөрдүм, жеңилдим силерге. Рахмат. Бар болгула. Рахмат. Мыйзамдар боюнча, казино боюнча ар бир депутат жеке өзү чечим кабыл алып добуш берет. Мен бир депутатка айтып, милдетиме кылганга мен акым жок. Депутат өзү каалагандай добуш берет. Азыр дагы ачык айтам бул жөнүндө. Ошон үчүн мындай баарыбызды бир түшүнүү менен бири-бирибизге мамиле жасасак. 5-чи микрофон. Рахмат Масалиев, мен кеширим суратам. Жанагы кичине түшүнбөстүккө айланып туруп, мен берген суроо унутуп калбасын. Кыргыз Республикасынын мыйзамы ылайыктуу регламент боюнча каралган маселе 3 күндөн кем эмес депутатка берилсин деген талап бар. Ал талап аткарылган эмес. Мына Алмаз Акунжанов берген сунушту кошсок кошобуз. Бирок материалдарды бергиле бизге. Карай турган маселени таанышып чыгыш керек да. Кече кандай өкмөт комитеттин чечими болгон, кандай пикирлер айтылган, кандай чечим кабыл алды. Бул мыйзамдын талабы. Мен ошону маселе көтөрүп атам. Кандай кыласың? Эгерде биз азыр ушуну материал албай туруп, 6 киши дош бербей койсок, анда дош берүү жокко чыгат. Ага барбаш керек да, же макул же каршы бериш керек да. Ошондуктан мейли өтсө өтөт. Дош көпчүлүк болсо боло берсин. Өзүңөр чакырып атасыңар, урматтуу төрагалар. Барыңар төрага, мен деле төрага болгом, камакта болсом да. Не президент төрага болгом. Канча-мынча түшүнүктөр бар. Ошондуктан мыйзам менен кетсек, бирөө эртеси күнү дагы учурашканда кичине жүзүбүз ачык болот да. Мен сурап турам, урматтуу жыйын алып баруучулар, үчөөңөргө кайрылам. Регламенттин талабын аткарабызбы же аткарбайбызбы?